Урматтуу мусулман бир туугандар, бүгүн силер менен акыйда сабагын өтөбүз. Акыйда илиминен бир тема өтөбүз. Биздин имамыбыз, улуу имамыбыз, табииндерден болгон Абу Ханифа рахимахуллах имам Азам деп коебуз. Ошол имам Азамга таандык болгон бир китеп бар. Фикху ал-фикхул акбару. Эң чоң фикх деген бир китеби бар. Ал жерде имам Абу Ханифа рахматуллахи алейх момун мусулмандын итикадында зарыл болгон маселелерди баяндаган болчу. Ошол маселелерден бир маселе ал-иману бил жаннати ван нари. Тозок жана бейишке иман келтирүү маселеси. Тозок жана бейишке эмне? Иман келтирүү маселеси. Бүгүн эмне себептен бул теманы тандадык? Бир себебин силерге бир айтайын, иншалла. Мүмкүн пайдалуу болот. Азыр ар кандай агымдар, ар кандай түшүнүктөр, ар кандай сөздөр айланып жүрөт. Мисалы, ошол эле интернеттин ичинде массалык маалымат каражаттардан бирөөсү болуп эсептелет. Бул эми интернеттин ичинде ар кандай жазуулар болот, ар кандай сүйлөгөн инсандар болот, туура эмеспи? Ошол бейиш жана тозок маселеси боюнча өз пикирин айткандар болот. Аны ошолордон таасирленип туруп, бул бейиш жана тозок маселесинде катага түшүп кеткен мусулман бурадарларыбыз көп экен. Билинбей эле көп экен. Коркпой эле сөз сүйлөгөндөр көп экен. Анан бул гайбият маселеси болгондугу үчүн гайбият деген сөз бул көзгө, кулакка, колго, туюм органдарыбызга маалым болуусу мүмкүн эмес. Биз аны эмне кыла албайбыз, анын илимине жете албайбыз. Ошондуктан Аллах субхана тааля бизден талап кылган нерсеси эмне кылгыла деп атат? Иман келтиргиле деп атат. Ишенгиле дейт буларга. Булардын бар экенине ишенгиле дейт. Урматтуу мусулман бир туугандар, биз кимбиз? Мусулмандардын ар кандай агымдары бар. Ошол агымдардын арасынан биз кимбиз өзүбүз? Биз кимбиз? Биз ахлус-суннат вал жамаатпыз. Унутпаңыздар. Биз ахлус-суннат вал жамаатпыз. Биз кайсы маселе болбосун, биз ахлус-суннат вал жамааттын жолун кармаган инсандар болуп эсептелебиз. Расулуллах саллаллаху алейхи ва саллям өзүнүн бир хадисинде айтат: "Алейкум бис-савадил а'зам" дейт. Силер, сават деген сөз каратак деген сөз. Эң чоң каратакка байлангыла, кармангыла деген маанисинде. Бул жерде көпчүлүктүн жолун кармангыла дейт пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям. Көпчүлүктүн жолу кайсы болгондо? Шархтарда келет, ахлус-суннат вал жамаат жолу болуп эсептелет. Ахлус-суннат деп аталуусунун себеби биз шиа эмес экендигибиз ошо менен көрсөтөбүз. Түшүнүктүүбү? Биз шииттер эмес экендигин ахлус-суннат деген менен көрсөтөбүз. Бул биринчиси. Мен ахлус-суннатмын, мен шиа эмесмин. Токто, шиа мусулманбы? Ооба, ал мусулман. Бирок мен шиа эмесмин. Түшүнүктүүбү? Мен шиа эмесмин. Вал жамаат деген сөздүн мааниси эмне? Вал жамааттын тоготор жери эң туурасы
Müslüman alımdardın kaysı bir meselesi boyunca bir pikirge kelүүsü cemaat dep atalат. Түшүнүктүү? Cemaat dep atalат. Alımdardın kaysı bir mesele boyunca bir pikirge kelүүsü cemaat dep atalат. Ekinci manisi köpçülük emne üstünde olgan bolsa oşol tura jol bolot dep aytылат. Oşol tura jol dep atılат. Эми караңыздар. Жер жүзүндө мусулмандардын жайгашкан жерин баарына карасаңар, көпчүлүктү эмне түзөт? 90%'nin көбүрөгүн эмне түзөт? Ханафи, Шафии, Ханбали, Малики мазхабы түзөт. Орто Азияны алгыла. Толугу менен кайсыны түзүп атат? Ханафини түзүп атат. Араб өлкөнү алгыла. Ханафи, Шафии, Сауд Арабиянын мурунку болгон карманган жолу негизинен Ханбали болуп эсептелет. Ханбали түзөт. Африка өлкөлөрүн карасаңар, эмнени? Малики мазхабты түзөт. Көрдүңөрбү? Бул 4 мазхабтан 5-чи башка бирөөнү өзүң таап келип туруп көрсөт мага картада бул жер толугу менен ээлеген жерлери. Таап албайсың. Таап албайсың. Бул хадистин маңызы ошол. Ал эми амалда ханафи болгон 99% акыйдада матруди болот. Түшүнүктүүбү? Амалда ханафи болгон, биз амалда ханафибиз. Имам Азамдын жолундабыз биз. Эми ошол Имам Азамдын жолунда болгондун 99%-и матруди мазхабында. Абу Мансур аль-Матруди Өзбекстанда, азыр жаткан жер Өзбекстанда уламалардан. Ислам үммөтүнө, мусулмандарга илим жааттан эң чоң пайда алып келген кимдер болгон билесиңерби? Араб болбогон ажеми уламалар. Буларды Мавараун Нахр уламалары деп коет. Башкача айтканда, бул биздин Орто Азия топурактарынан чыккан уламалар болуп эсептелет. Биз ошолордун улуу алымдардын эмнелери болуп эсептелебиз? Урпактары болуп эсептелебиз. Имам Бухари, Имам Тирмизи, Имам Муслим, хадис уламалар, фикх алымдары. Азыр Өзбекистанда бир жер бар. Эски китептерде ошол жерди көрсөтүп туруп алымдар айтат, 700 миң фикх алымы ошол жерге көмүлгөн деп айтышат тарых китептеринде. Канча? 700 миң алым. Биздин сыймыгыбыз болгон, атабыз болгон Имам Сарахси. Ким? Имам Сарахси. Республикалык центральный мечитибиз кимдин атында коюлду? Кимдин атына коюлду? Кантип аталат? Имам Сарахси атындагы мечит. Ким ал Имам Сарахси? Биздин ата бабабыз. Жаткан жери кайсы жер? Өзгөндө. Атактуу мутамат болгон Ханафи мазхабтын негизги китептеринен болуп эсептелген Мабсут китептин ээси болуп эсептелет. Өзү жазган эмес. Түрмөдө отуруп айткан нерселерин шакирттери эмне кылышкан? Терезенин жанында, решотканын жанында туруп алып туруп, ошол сабак берип аткан учурда шакирттерине ошол китепти жазган. Азыр мына канча? 30 том ал китеп. 30 том китеп бар бизде. Мабсут деп аталат.
Оқусаң, ой, ішіне кіріп кетесің, шыққың келмейді ал кітаптан, шыққың келмейді. Мана ахлі сүннат вал жамаат деген ошол. Шафи мазхабты кармагандардын 99% Аш'ария акыйдасында болот. Түшүнүктүү? Аш'ария акыйдасында болот. Азыркы учурда акыйданын эки эле мазхабы бар, үчүнчүсү жок. Акыйданын ахлі сүннат вал жамаат акыйдасынын азыркы учурда эки эле мазхабы бар. Ал Матрудия жана Аш'ария. Үчүнчүсү жок. Фихтан 4 эле мазхаб бар. Ханафи, Шафии, Малики, Ханбали. Түшүнүктүүбү? Мусулманым, бир тууганым, өзүңө суроо бериш керексиң. Мына түшүнүктүү. Ханафи мазхабы экенин түшүктүү. Акыйдадан өзүңө суроо бер. Мен кайсы акыйданы карманып жатам? Эгерде сен Матруди болбосоң, же Аш'ари болбосоң, автоматтык түрдө адашуучулардан бирөөсүсүң деген сөз. Буну унутпа. Азыр айткан сөздөрүбүз далилдерге, тажрибаларга такалган сөздөр болуп эсептелет булардын бардыгы. Амана интернетке киргенде, ал жерде бир суроо жаз. Өткөндө студенттерибиз сонун бир эме кылышты. Араб тилинин күнүнө сцена коюп туруп ошол жерде бирөө алып сурат. Эң чоң алым ким билесиң бул дүйнөдө десе, билем деп тур. Ким десе, Шейх Google деди. Дүйнөнүн эң чоң алымы ким? Шейх Ал-Аллама Google. Ооба? Сен азыр алымдан сурабай калдың. Сен деген аты заты белгилүү болгон алымдан сурабай калдың. Сен эмне колуңда, чөнтөгүңдө бир шейхиң бар сенин, устазың, алламаң, пириң ошол сенин. Пириң, бир нерсе болсо эле, айнанайын Google дейсиң. Бул эмне экен дейсиң. Ооба, ошондой болуп калдык. Бирок бул өтө коркунучтуу нерсе. Google'да ачкыла. Google'да ачканда мен силерге айтайынбы? Кимдин акчасы көбүрөөк болсо, Google ошонун оюнун ойнойт. Түшүнүктүүбү? Мен өсөп түшүнөсүңөрбү? Кимдин акчасы көбүрөөк болсо, бир маселе жазганда, могу сенин пальчиктериң, бир нерсени жазганда пальчиктериң. Даро кимдин жообу чыгат? Чөнтөгү эмне болгон? Калың болгондун жообу чыгат. А кимдин чөнтөгү калың азыркы учурда? Ахлі сүннат вал жамаат жолун кармабагандардын чөнтөгү өтө толуп кеткен. Түшүнүктүү? Ахлі сүннат вал жамаат пайгамбарыбыз айткан, ислам дини гарип келди, ислам дини гарип жайлат, ислам дини гарип кайтат дейт. Гарип деген сөз анын ээси болбой, байкуштай ортого чыгып, байкуштай жайылып туруп, байкуштай кетет дейт пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям. Жетим да. Шудасыңбы? Динибиз башкача айтканда жетим сыяктуу дейт. Албетте Алла Таала динди жеткирет. Аягына чейин жеткирет, бирок эми акыйкатта жүргөндөр ошондой болот да. Дин душмандары билет кимдин колуна көбүрөөк акча карматышты. Ошолор акчаны карматып туруп, алардын чөнтөгүн толтуруп туруп, ишиңди кыл дейт да, ошолордун колу менен динди бузушат. Түшүнүктүүбү? Ошон үчүн сен Google'га кирип туруп, кайсы дини бир суроо жаза турган болсоң, сага номер 1 жооп ошол жерде ахлі сүннат вал жамаат болбогондору жообу чыгат. Түшүнүктүүбү? Эгерде ошончолук жоопту алам десең, 2-3 страницага өтүп ошол жерде чыгып калышы мүмкүн. Алда бир ыктымал маселеси бар. Туугандар, мен практикадан сүйлөп атам, тажрыйбадан сүйлөп. Түшүнүктүүбү? Мен могу жерде жөн эле сүйлөгөн жерим жок, тажрыйбадан сүйлөп атам. Эмне биз Шейх Google'га эмне барбайбыз? Биз да кээ бир учурда киребиз ал жерге дагы. Ооба. Бирок киргенде ишенгиле. Кирген учурда ошол жерге 99% мен кантип кайтам? Орусча айтмакчы. Разочарован. Ошол шейхтен. Түшүнүктүүбү? Google туура маалымат бербейт дин маселеси боюнча.
Айрым сайттар болбоса, ал түшүнүктүү, айрым сайттар болбоса, бар, ооба. Айрым сайттар бар, алымдардын сайты бар, ал башка маселе. Мен жалпы айтып атам. А сен айрым сайтка кирбейсиң да. Туурабы? Келдиң Google'да эмне болсо, эң биринчи кайсы чыккан болсо, ошонун басасың да, ошол экен дейсиң. Ал жетишпегенсип сен алып туруп ошону өзүңдү Шейх Google'дун шакирти катары дагы позицияга бармайсың анан. Мен билем. WhatsApp'ка дароо copy paste жибер. Бүттү маселе. Эмне болду? Жаңылыш туура эмес бир маалыматтын баштоочусу башатын ортого салган бирөө болуп калдың дагы, сага күнөө катары жетиштүү болот ошол нерсе. Кыяматта күнөө катары жетиштүү болот. Билесиңби бул кайсы хадиске келет? Адам баласына күнөө катары уккан нерсесин ойлобой эле ооз менен сүйлөгөнү жетиштүү деген хадис бар. Адам баласына күнөө катары, вообще күнөө кылбай эле кой. Бул эмне деген сөз? Такыр күнөө кылба. Периште бол, бирок тозокко кирүүң үчүн бир амал сага жетиштүү деген сөз. Такыр күнөө кылба. Периште бол, бирок бир амал тозокко кирүүң үчүн жетиштүү болот. Кайсы дегенде, кулагың уккан ар бир нерсени ылгабай, тандабай оозуң менен сүйлөп берүү. Күнөө катары жетиштүү. WhatsApp'та ошого кирет, Facebook'тагы поделиться дагы ошого кирет туган. Түшүнүктүүбү? Facebook'тагы поделиться түзмө-түз бул хадиске амал болуп эсептелет. Ойлонбой эле поделиться кыласың. Түшүнүктүүбү? Ошон үчүн Facebook, WhatsApp, Instagram, баланча пыстанча. Акылды иштетип буларды колдонолду. Макулбу? Ошондуктан Ахлу Суннат вал Жамаат өтө маанилүү маселеси. Азыр кайта турган нерсебиз Ахлу Суннат вал Жамааттын акыйдасы бул. Тозок жана бейиш маселеси боюнча. Эмне дейт экен? Каулуху деген сөз имам Абу Ханифанын сөзү. Ал жаннати ван нари, тозок менен бейиш. Ай яжибул иману би аннахума хаккун сабитун. Бейиш менен тозоктун бар экендигин, экөөнүн акыйкат экендигин эмне кылуу? Ага иман келтирүү парз болуп эсептелет дейт. Демек, тозок менен бейиштин бар экендигине бир, экинчи бул эки нерсенин акыйкат экендигине эмне? Чын жүрөктөн иман келтирүүң важип болуп эсептелет. Бул биринчиси. Ва аннахума махлуqатани мавжудатани ана. Азыркы учурда ал экөө жаратылган болуп эсептелет. Кээ бир айтат, тозок менен бейиш жок, ал кыямат келгенде жаратылат дейт. Жок. Тозок менен бейиш азыркы учурда жаратылган. Сен азыр кандай бар болсоң, сен өзүңдүн барлыгыңды тана аласыңбы? Мен жокмун деп айта аласыңбы? Ия. Мен азыр көрүп жатасыңар. Мен бармынбы, жокмунбу? Бар да. Мен бар сыяктуу тозок да бар. Мен бар сыяктуу бейиш да бар. Түшүнүктүүбү? Махлуqатани, экөөтөң жаратылган. Мавжудатанил ан, азыркы учурда экөөтөң бар. Мына көрдүңөрбү? Кээ бир айтат, тозок. Ал кийин жаратылат. Азыр тозок жок азыр, койчу, тозок болмок беле азыр. Болсо кайсы жерде? Болсо кайсы жерде ал? Бейиш болсо кайсы жерде? Эмне көрүп келдиң, барып келдиң, баланча пыстанча. Ой, Алладан корк, жинди. Алладан корк. Сен Алладан корк. Алла Таала Кур'ан Каримде буларды баарын айткан болсо, пайгамбар алейхиссалату вассалам буларды көрүп келген болсо, Расулуллах алейхиссалату вассалам бул көзү менен көрдү. Башындагы көз менен көрдү. Тозокту да көрдү, бейишти да көрдү. Ва аннахума ла тафнияни абада. Мына бул жер өтө маанилүү. Тозок менен бейиш эч качан жок болбойт. Мына мээңе куюп ал ошол нерсени. Жүрөгүңө жайгаштырып ал. Тозок менен бейиш эч качан жок болбойт. Кээ бирөөлөр бар. Акыры келип тозок болбойт дегендер бар. Жок болот дейт. Тозоктогулар эмне болот дегенде, эмне болмогу бейишке кирет дейт. Астагфируллах. Өтө кызык, Мен могу жерде кыйналайын.
Өзүмдү тарбиялайын. Эми ислам менен бейиш оңой эмес. Эми туугандар бейишке кирүү эмне ошончолук оңойбу? Кыйын бейиш туурабы, туура эмеспи? Ого жерде отурганды баардыгыбыз нафс менен күрөшүп атабы, бейиш үчүн күрөшпөй элеби? Эртең менен бамдат намазга туруш эле канча күрөшөбүз да. Турсамбы, турбасамбы, жылуу төшөк таштасамбы, таштабасамбы, дарат алсамбы, албасамбы, күн суук, суу суук дегендей мындай. Кандай күрөштөр бар, Алдасамбы, соодагерлер алдасамбы, алдабасамбы, уруп алсамбы, урбай калсамбы, Алла көрүп турабы, көрбөй турабы? Ичиңде кандай шайтан менен күрөшүп атасың сен, Туурабы? Бардык эмне үчүн? Бейишке кирей. Атетиге капыр. Кудай Тааланы тааныбаган. Аллага ыйман келтирбеген. Бул жашоонун жыргалын жашаган. Байкуш, сен көп нерсени өзүң тыйып атпайсыңбы? Атиги болсо наширокой руку, наширокой ногу. Каалаган нерсесин кылып атат. Аягында анан бара кутулдагын менге кыйналып кийген беришке сен да кирип ал, Жок. Мүмкүн эмес. Мен мисалы ага ыраазы болбойм, ачык айтайын силерге. Мен ага ыраазы болбойм. Эгерде Алла Таала бейишти жок кылып, кечиресиңер, тозокту жок кылып, тозоктогуларды чыгарып бейишке киргизе тургансın, мен ыраазы болбойм. Шариатты эмнеге жашап атам анда мен? Бир аз акыл иштетели. Ошондой дегендер бар. Кээ бир адамдар да айтат, ошондой Алла Таала кааласа болот да дейт, тигинде мындай да дейт. Итикад кылып алганага. Бирок биз ахли сунна вал жамаа айтабыз, андай нерсе жок дейбиз. Тозок менен бейиш түбөлүктүү бир гана Алла Таала. Хак, хакыйкат. Бирок Алла Таала өзүнүн түбөлүктүүлүк сыпаты менен тозок менен бейишти түбөлүктүү кылып койду. Рухубузду түбөлүктүү кылып койду. Бейиштин ичинде бир нерселердин кайра жаралуусу сыяктуу нерселерди кээ бир ошорда айтат. Бейиштин ичинде кээ бир нерсе жок болуп кайра жаралат дегенде мындай, ошондон бейиш түбөлүктүү болбойт дейт. Ошол айтылган сөз бейиштин түбөлүксүздүгүн же тозоктун азаптардын кайра жаралуусу тозоктун түбөлүксүздүгүн зарыл кылбайт. Ошон үчүн биздин акыйдабызда, Ахлу суннат вал жамаат акыйдасында, Абу Ханифанын акыйдасында, Матуриди жана Аш'ари акыйдасында тозок менен бейиш түбөлүктүү. Ва алейхи иджмау ахлу суннати вал жамаати. Ахлу суннат вал жамаат жолун жолдогон аалымдардын бул маселе боюнча ижмасы бар. Эмне ижма деген сөз эмне? Бир да ахлу суннат вал жамаат аалым чыгып туруп, кечиресиңер, силер айтканга мен кошулбай, тозок менен бейиш да жок болот деп айткан бир да ахлу суннат аалым жок. Ким айткан болсо, ал ахлу сунна вал жамаат аалымдарынан болуп эсептелбейт. Сен эгерде ошол пикирди карманган болсоң, демек сен ахлу суннат вал жамааттан чыгып кеттиң деген сөз. Эмне кылдың? Чыгып кеттиң деген сөз. Кала имамул аъзаму, имам Азам мындай деди, радияллаху анху. Вал жаннату ван нару махлуқатани л-яума. Бүгүн азыркы учурда, мен турган учурда дейт Абу Ханифа рахматуллахи алейхи. Эмне? Бейиш менен тозок жаратылган. Вала тамутул хурул айну. Бейиштин ичинде болгон хури кыздар эч качан өлбөйт дейт. Демек ошондо Абу Ханифанын учурунда дагы бирөөлөр айткан окшойт, хури кыздар түбөлүктүү эмес деп айткан окшойт да. Ошого жооп берип атат. Андай эмес дейт. Алар өлбөйт. Сен кандай түбөлүктүү болсоң бейиште, сенин жубайларың да ошондой бейиште эмне болот? Түбөлүктүү болот. Бейиш маселеси өтө эме. Эмне дейт Аллах субханаху тааля? Бейиштикелер, бейишке киргендерге дейт, бейиште эмне жок? Кайгы жок, капа жок. Кайгы жок, капа жок. Элестете аласыңбы ошондой бир жашоону? Мен элестете албай жатам. Ооба? Кайгы жок, капа жок, элестет. Гам жок. Жүрөгүңдө кыпындай бир кайгы, бир капа жок. Могу жерде отурабыз. Биздин кайгыбыз, аз могу жерде отурасың, мени угуп жатасың, бирок кайгың. Мен да могу жерде сабак өтүп жатам, бирок жүрөгүмдө кайгы.
Капа. Ошондой бир замандабыз. Бир эле адам бирөөнү капа кылат. Ошол эле адам бирөөдөн капа болот. Ошондой бир заманда жашап атабыз. Оң жагындагыны капа кылып коесуң, сол жагындан капа болуп жүрө бересиң. Ошондойбуз. Бирок бейиште мындай нерсе жок дейт да. Акиреттик достордун да ошондой бир пайдасы бар да. Акиреттик достор бул дүйнөлүк үчүн эмес, акирет үчүн дос болгондор наркы дүйнөгө барганда бейишке киргенде бирөө айтат да. Бир капаадай болот. Алла Таала периштелер жиберет, айткачы, эмне болду тиги кулум менен келгенде? Периште келип айтат, эмне болду десе айтат. Алла Таала айтпадыбы? Бейиште кайгы жок, капа жок ооба. Айтат да, мен бир аз капамын, бир аз кайгылуумун дейт. Эмнеге десе, менин досум гана дейт. Жанымда досум жок дейт. Алла Субханаху Тааля тети өкүм, тозокко өкүм берилген барбы? Тозокко өкүм берген. Тозокто баягы кыйналып жаткан бирөөгө айтат да, буну чыгаргыла дейт. Тозоктон чыгаргыла, менин убадам акыйкат, мен айтканмын, бейиште кайгы капа жок, моонун жүрөгүндө капаны жок кылуу үчүн тетиги жерде тозоктогу досун чыгаргыла, буга жанын алып келгиле деп Алла Субханаху Тааля буйрук берет дейт. Карасаңыздар. Өтө кызык нерсе, субханалла. Ошон үчүн дос болсок, акиреттик дос бололу. Болбосо кереги жок анда достугунда. Demek, ulan tutat Abu Hanife rahmetullahi aleyh emne deyit? وَلَا يَفْنَا عِقَابُ اللّٰهِ تَعَالَى وَلَا ثَوَابُهُ سَرْمَدًا. Tübölüktülükке karay tübölüktü. Tübölüktü degen sözdün manisi sonu jok degen söz. Tübölüktü degen sözdün manisi sonu takır jok degen söz. Sonu jok degen söz. Tübölüktü oşolmayınca. Tübölüktü sooptor dagı Allah Taala'nın iqab dep koyuyoruz. Azabı dağın emne olboyt, jok bolboyt deydi. Tozoktogulordun azaptары tügönböйт, beyiştegilerin nimattары tügönböйт tuğandar. Hem oşol jаттан карай турган болсоңор, акылды болгон бир момун мусулман үчүн, 50 жылдык, 60 жылдык, 70 жылдык, 100 жылдык болгон бир жашоосун. Tübölüktü bir жашоого карата. Багыттоосу зарыл. Акылдуу мусулман. Акылгысыз мусулман болсо, бул 60-70 жылдык чыргалчылыкты тандайт. Түшүнүктүүбү? Нар жак эмне болсо боло берсин дейт. Башкача айтканда, алмаштырып коет. Могу жерде отургандардын жок дегени, аз отурган жок дегенде жашоосунун 3тө 1-өөнү жашап бүттү. Могу жерде отургандар жок дегенде жашоосунун 3тө 1-өөнү жашап бүттү. Калды канча көп болсо 50-60 жыл, мисал дейин да. Ошол 50-60 жылды канча жашаш керекпиз? Түбөлүктүүлүккө карай. Бул түбөлүктүү деген сөздү жакшы түшүнсөк, бул жашоодо шариат менен, ислам менен жашаш иншалла. Демек, кайталайлы. Эмне дейбиз? Ахлу суннат вал жамаат итикадына бейиш менен тозок бул акыйкат, жаратылган, азыр бар, эч качан жок болбойт. Болду. Бул биздин ишенимибиз. Макулбу? Мындан башкасы болсо, биздин ишеним болуп эсептелбейт. Субхана раббика раббил иzzati amma yasifun ва саламун алал мурсалин. Вальхамдулиллахи раббил аламин.